Анжелика, эр издейсиң дегендерге айтарым, аялдар эрден кыйын оокат кылып жатат. Мындай пикирин Ырчайым жеке баракчасы аркылуу билдирди. Сага эмне жетишпейт? Үйүңдө кыздарыңды кучактап отурбайсыңбы? Жаңы күйөө издеп баштадыңбы? 3 эң популярдуу суроо. Биринчи, Аллахка шүгүр, алаканчайып сураган нерсемдин баары бар, баары жетиштүү. Болгону ушул бактыма ыраазычылык иретинде иштеп келем. Киреше табуу, өзүбүздүн кыймыл-аракет тарбиябыздан, бир эмес, 2ден унаа, үй, бизнестерим бар. Бирөөнүн акысын жемек түгүл, ашыкчасы менен берип келем. Менин берешендигим мага берек алып келет. Экинчи, бала кучактап үйдө отурган аялдын заманы болбой калды. Ар бир аял заттын кыялы балдарына татыктуу билим, турмуш куруп берүү, эч нерседен кем кылбай багуу. Аял өзү үчүн төрөйт окшойт деген ойлор дагы жок эмес. Керек болсо эркектерден аша иштеген айымдардын коомго пайдасы чоң болууда. Үйүңдө отурчей деп тыйган эркек сөзүнө жараша иши менен авторитеттүү болуусу керек. Үчүнчү, 29 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. Кыйынчылыктарды көрдүм, сөз болдум, ушакка малындым. Бизде ажырашуу өтө жаман көрүнүш. Бирок мен үйдөгү басынтуулардан кыйналып, жаңы жашоого аттанганыма өкүнбөйм. Адам бир жашайт, ал өмүрүн гүлдөтүп жашаш керек, өсүш керек. Азыр сыйбыз, баары жакшы. Мен ажырашкандан бери күйөө издебедим. Оюма турмуш куруу дагы келе элек. Себеби кыздарымды бирөө жарым кагып койсо, мен сынып калам деп корком. Алар дагы чоңоюп буттарына туруш керек. Мендеги мотивация, стимул, бир гана кыздарымдын келечеги үчүн аракет кылып мыкты эне болуу. Менде айымга өтө сабырдуу, намыскөй инсан келечекте табылат деп ишенем. Мен издебейм, ал өзү мени табат деп жазды ал. Булак аргумент кейже.